Эркинбек Сатаров Нарын облусунун Актал айыл аймагынын башчысы. Айтымында айылда көйгөйлөр көп. Таза суу, мектеп, бала-бакча, жарыктандыруу сыяктуу маселелер орчунду болуп турат. Мындан улам арасынан өтө эле зарыл эки көйгөйдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү тургундар менен биргеликте аныктап чыгып, өнүктүрүү институтуна долбоор иретинде сунуштаган эле. Бүгүн аталган долбоорлор институт тарабынан тандалып алынып, аны чечүү үчүн 2 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүнүп берди. Биринчи көйгөйүбүз ушу мектеп боюнча көйгөй болчу да. Мектеп боюнча көйгөй болуп, ушу мектепте азыр заманбап бүгүнкү интерактивдүү доска керек балдарга, компьютер керек, ошол эле видео көзөмөл керек мектепке. Андан сырткары балдар дагы ушу 4-класска чейинки балдар да ысык тамак менен камсыз болуш керек. Ошолорго да бир ысык тамак бергенге да бир өзүнчө шарттар түзүлдү да. Кудай буйрса мына 1 миллион сомубузду ошол жака жумшаса, 2 миллион сомубузду болсо ошол чындыгында жаштар азыркы убакта айылдын жаштары чындыгында айылда анча жумуш көп эмес. Ички миграция деген бар, тышкы миграция деген бар. Анан ушу боштуктун айынан кичине терс жактарга бурулуп кеткен жактары да бар жаштардын. Ошол убакта жаштар өздөрү көйгөй көтөрүп берди. Бизге ушундай спорт зал керек. Спорт залдын ичинде инвентарлар болсо, ушу айылдык клубубуздун жылуулугу болсо, кышында дагы ушундай бир массалык мероприятияларды өткөрүп турсакпы деген чоң көйгөй болчу. Ошо көйгөйдү да аныктап чыгып, ошо экинчи маселе кылып ушундай көтөрүп чыкканбыз. Кудай буйрса, ушунча 2 миллион сомубуз менен ошо жаштарга бир жакшы бир келечекке, бир жаркын келечекти түзүп беребиз деп айдабыз. Ал эми Ош облусунун Ноокат районунун Көк Жар айыл өкмөтүнүн башчысы Сатакалы Миңбаев жергиликтүү тургундар сунуштаган 2 долбоорго бөлүнгөн каражат мектептин дубалын тургузууга жана Союздан бери бузулуп турган залды оңдоп түзөөгө жумшаларын айтат. Бул биз долбоор заң келгенде биз 1 жыл болду. 1 жылдан бери катышып аттык. Мына 1 жылда мына азыркы долбоордун эң жакшы эмеси 6 айдын ичинде мына бүгүнкү күнү биз азыр согласование долбоору колду койдук. Бүгүн бул торжество эң жакшы эме болду Кыргызстан боюнча. Ошол бул долбоорубуз мына 6 айдын ичинде бул уже бүткөргөнгө долбоор кол коюп бүгүн печать басып отурабыз. Конкурска түшкөн бардык өтүнмөлөр реалдуу көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Бул көйгөйлөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары уюштурган коомдук угуулар жана айылдык чогулуштар маалында жергиликтүү жаамат талкуулап, артыкчылыктуу маселе катары өздөрү тандап алган. Көз карандысыз конкурстун комиссиясы долбоорлорго баа берип, жеңүүчүлөрдү тандап алган. Эл аралык уюмдардын бир өзгөчөлүгү бар. Булар пилоттук региондор менен иштейт. Буга чейин Жалал-Абад, Ысык-Көл, Чүй областтарында иштеген. Былтыр Ош менен Нарын областына башташкан. Азырынча 5 област. Анан эми булардын көп жылдык программасы бар, Швейцариялык посольствонун. Буюрса кийинки жылдарга дагы башка региондорду кошуп камтыйт. Эми жергиликтүү кеңеш жана жаамат бул долбоордун ишке ашырылышын тыкыр көзөмөлдөп турат. Ошентип айыл өкмөтү менен жергиликтүү тургундар муниципалитеттеги артыкчылыктуу көйгөйлөрдү чогуу чечкенди үйрөнүп, турмуш шартын биргелешип жакшыртышат. Тынчтык Акишев, Азат Муратбеков, Пирамида.